империя түзүлдү. Кыргызстанда создана империя под названием Шоро. Это великая. Теперь парадокс жөнүндө. Бізде Кыргызстанда энциклопедия деген бар, национальная энциклопедия, улуттук энциклопедия. 9 том чыкты, 9 том. Башталганда Темир Сариев премьер-министр болуп турганда башталган, ошол учурда Атамбаев президент, анан кийин Сооронбай Жээнбеков дагы кийинки болбоду, кийинки вице-премьер-министр, анан кийин ошентип бүттү. Роза Тумбаева ошонун баардыгын киргенде где-то 7 жылга чейин, 7-8 жылга чейин ошо жазылды. 9 том. Бул мамлекеттик иш, государственное дело, бул частный издание эмес. Ошого табылды, кирбей калды. Империяны түзгөн, улуттук сыймыкты түзгөн адамдын эмеси кирбей калды. Муну киргизиш керек. Эми дагы бир нерсени айтайын. 15 кишини мен санап чыктым. Ошонун баарын тең ошо 9 томдун баарын карап чыктым. Ол 15 киши ошол жерге кирбей калды. Эми мына парадокс деген мындай. 3 президент кирбей калды. Алмазбек Атамбаев өзү кирбей калды. Сооронбай Жээнбеков кирбей калды. Садыр Жапаров кирбей калды. Ошол жерге Садыр Жапаров ага чейин депутат болгондо, белгилүү адам кирбей калды. Анан кийин мына Мелесе Шимханов, Садыркулов ошол сыяктуу 15 киши кирбей калды энциклопедияга. Эми муну эмне кылыш керек? Эми муну киргизиш керек. Муну киргизгенде кантип киргизебиз? Частный порядкта киргизе албайбыз. Бул жерге премьер-министрдин токтому менен, распоряжение менен редколлегия түзүш керек. Энциклопедия редколлегия түзүлүп, анан кийин жазылат. Редколлегия түзүш керек, анан кийин смета расходов деген бар, смета финансирования. Ошону бекитип туруп, анан кийин дополнительный томду жазыш керек. Кечирим сурап, кечирип койгула, ал жерге кирбей калганда кошумча том деп туруп, ошол жерге жанагынын баарын киргизгенде бекитип болуп чыгат.